Эримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Аллахтын рахматын, берекесин, саламын тилөө менен бирге исламдагы аруу айымдар көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен биргеликте. Бүгүн биздин студиябыздын коногу илим талап кылуучу коомдук ишкер Айжан Акылбекова. Кош келипсиз. Кош болдук. Убактыңызды бөлүп келгенине биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эже-сиңдилер, жалпы эле бүгүнкү күндө коомдо чоң көйгөйгө айланып бара жаткан адеп темасы бул экономикадан да алдыңкы биринчи орунда турган негизги адамдык сыпат болуп эсептелет. Негизги байлык деп айтсак болот. Бүгүн сиз менен ошол теманын алкагында баарлашуу болот. Адеп дегенде биз негизи эмнени түшүнөбүз? Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анын элчиси, кулу Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага Алла Тааланын салават саламдары болсун. Рахмат чакырууңузга. Аялдын адеби деген тема чындыгында деги эле мусулмандын адеби деген көйгөй бар. Туура баамдадыңыз. Биз светтик өлкөдө жашагандыктан көп учурда көпчүлүктүн, башкача айтканда, дүйнөлүк адеп менен ушул руханий адепти же болбосо мусулман аялдарга тиешелүү адепти адаштырып алып, мен адептүүмүн деп эсептеп жүрө берген жагдайларыбыз абдан көп экен. Ошого бир аз светтик өлкөдө сакталган маданияттар биздин дин тутуубузга туура келбей калат деген жерлерге кыскача токтоло кетсек. Биринчиден, адеп деген бул эмне аныктамасы? Адеп бул ар кандай каталардан кантип сактанууну билүү деп келет экен Имам Журжанинин сөзүндө, Тарифат аныктамалар китебинде. Ошол бизди мындай адамдарга терс жагыбызды көрсөтүп кое турган, балким күнөө кылып кое турган нерселерден сактанууну айрыкча мусулмандар, анын ичинен аял заты билүүсү зарыл болот экен. Сонун жооп болду. Негизи адеп деген сөздү укканда биз көбүнчө бир идеалдуу адамды элестете алышыбыз мүмкүн да. Адамда идеалдуу бир образ болушу мүмкүнбү? Бизде идеалдуу образ болушу мүмкүн дегенде эки жактан жооп берсек болот окшойт. Адам өзү кемел боло албайт, совершенный, кемел боло албайт, бирок эгерде биз ошол Алла Таалага, пайгамбарыбызга болгон адептерди туура сактап, анан умтула турчу үлгүнү, башкача айтканда, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды көзгө тута турган болсок, ошол образга умтулабыз го деп ойлойм да. Сонун жооп болду. Мусулман айымы катары биз кимдерге адеп көрсөтөбүз? Биринчиден, адеп көрсөтүү бул адамдар менен болгон карым катнашта эле болбойт экен. Ошол мусулман аялдын адеби дегенден өзгөчөлүгү бул биринчиден өзүн жараткан затка, башкача айтканда, Алла Таалага адеп көрсөтүүсү зарыл болот экен. Демек, адеп дегенде биз ошол жаратуучубузду таанып, анан ага болгон адепти сактообуз сөзсүз түрдө сакталыш керек жашообузда. Сөзүңүздүн жыйынтыгында дагы бир суроо чыгып калды. Аллах Таала менен болгон адеп кандай болуу керек? Биз Алла Тааланы тааныйбыз деп айтабыз. Кыргыздарда менимче чанда кездешсе керек, мен Кудайга ишенбейм же Кудайды тааныбайм деген. Мен дагы Кудайга ишенем, сага окшоп деген сөздөрдү угабыз дагы, бирок ошол Кудайга ишенүүбүз кандай таризде жүрүп атат деген бир башка маселе чыгат экен. Кээ бир учурларда байкасаңыз, баягы светтик билимдүү эле, бир академиялык даражалары дагы бар адамдар эле Кудай менин жүрөгүмдө деп коюшу мүмкүн. Бул Кудай Тааланы бир орунга байлаган болуп калып атат, биздин ишенимибизде. Же болбосо Кудайды мен бир аксакал, мээримдүү адам деп элестетем деген сөздү уктум баягы күнү бир интернет айдыңында. Бул дагы Алла Тааланы биз элестете албайбыз. Биз элестетсек, Алла Таала андай эмес деп, Алла Тааланы улуктоо, арулоо, ушул нерселер мусулмандын жеке мойнундагы милдет экенин биринчиден билишибиз керек дагы. Анан акылдын функциясы эмнеде негизделген? Алла Таала жаратканда адамдын органдарынын ар бирөөнүн өзүнүн функциясын аныктап, ошону аткарууга бир мыйзамдарын жүргүзгөндөй эле, маселен, көз көрүш керек, тил сүйлөш керек, кулак угуш керек деп ар бир органдын функциясы болгон сыяктуу эле акылдын дагы өзүнүн аткара турчу функциясы бар. Бул Алла Тааланы таануу деген нерселерди биринчи коюшубуз керек болот. Анан Алла Таалага болгон адепте ошол Алла Тааланы жалгыздоо, улуктоо, таухид маселеси сөзсүз түрдө, анан буйруктарына моюнсунуу, тыйганынан тыйылуу. Бул баарыбыз эле билип жүргөн такыбачылык деген сөз болуп атат. Алла Таала буйруган нерсени аткарууга аракет кылуу, анан тыйган нерселерден тыйылуу. Башкача айтканда такыбачылыкка умтулуш керек экен.
кийинки Алла Таалага болгон адептин сакталуусу бул Алла Тааладан уялыш керек. Уялуу. Өкүмдөрүн аткарбай койгондон, күнөө кылып атсаң, бирөөнүн аркасынан сүйлөп атсаң, бирөөнүн акысына кирип атсаң, эч ким көрбөй турса дагы Аллахым карап турат деп мусулмандын жүрөгү мындай бир кысылып кетпей турган болсо, анда биз Алла Тааладан уялбайбыз, анда биз ушунчалык караңгыбыз деген сөз болуп атат. Анан адептүүлүк кайсы жерлерде болот десе, адамдын жүрөгүндө, тилинде, денесинин амалдарында адептүүлүк болуш керек дейт. Кээде сырткы маданиятты үйрөнүп алышыбыз мүмкүн, туура вилка менен бычакты кармоо деген сыяктуу, коомчулуктун алдында жүргөндө кандай алып жүрүү, кандай сүйлөө дегенди үйрөнүп алышыбыз мүмкүн дагы. Бирок жана айдай жүзүңдү иттей кыялың бузат болуп, тилибиздин адебин сактабай калуубуз мүмкүн. Бул башка бирөөлөрдү кемсинтип сүйлөө, жаныбарларга салыштыруу, анын дене мүчөсүнө бир сындарды келтирүү деген сыяктуу нерселер, булар тилдин адептери болуп атат. Буларды дагы көп учурда сактабай калуубуз толук мүмкүн экен. Жүрөктүн адеби мусулман өзүн тарбиялап жатканда оор процесс болот эмеспи, өзүн тарбиялоо. Бул жерде сөзсүз жүрөгүнүн абалына маани бериш керек экен дагы. Жүрөктү тазалоо албетте бир Алла Тааланы эстөө менен, Алланы зикир менен жылдар бою калыбына келтирүүгө аракет жасайбыз. Бирок адам акылы менен дагы иш алып барыш керек бул жерде. Бул эмне деген кандай таризде ишке ашат десеңиз, адамдар жөнүндө жакшы күмөн кылууда, жүрөгүңө бир ооба, адамдар жөнүндө жакшы күмөн кылсаң, сырткы сүрөтүндө бир атайлагандай көрүнүп атса дагы жок, атайлабаса керек, билбей калды окшойт, билбестиктен ката кетирди деген сыяктуу бир жакшы күмөндөрдү ала турган болсок, иншалла жүрөктүн адеби болот. Адам Алла Тааланын өкүмдөрүн кабыл кылып ишке ашырса, анан Алла Тааланын эч бир өкүмүн артка кайтарбаса дейт. Карасаңыз, биз динди тутунганда дагы бизге ылайыктуу жактарын, напсибизге жаккан жактарын алабыз дагы, жакпаса, мен эми намазды окуйм го, анан бирок жолуга келишим керек деген бир сөз бар да. Келишим керек деген сөздү эле эч түшүнө албайм, билбейм, илимдүүлөр түшүнсө керек. Келишим керек деген эмне деген сөз экен дейм да. Бул эми келишим керек деген Алла Тааланын алдындагы парызды аткарууда адам илхамын күтүп отура бербейт да. Биз бир чыгармачыл инсан болбосок, акын болбосок дегенде илхамым келгенде анан бир жакшы поэзия жаратам дегендей. Бул жерде буйрук, буйрукту биз сүйлөшүп, аны ой жүгүртүп, кылсамбы, кылбасамбы дегенге мусулмандын мындай мусулман анте албайт да. Алла Таала менен анын пайгамбары өкүм чыгарган жерде, алейхиссалату вассалам, момун мусулман аял менен момун мусулман эркекте тандоо жок. Биз аны тандоо жүргүзүп, электен өткөзүүгө компетенттүү эмеспиз. Башыдан башка жок да. Ооба. Биз Алла Тааланын кулубуз, мүлкүбүз, Алла Таала башчыбыз, эмне деп буйрук берди, ошону аткарууубуз зарыл болуп эсептелет. Ушул Алла Тааланын эч бир өкүмүн артка кайтарбай аткара турган болсок, бизге оор келип атса дагы аракет кылсак, ушул жакшы кулк мүнөз деп саналат экен дагы, Алла Таалага болгон адепти сактадык деп саналат. Эгерде тескерисинче кээ бир өкүмдөрүн калтырып кое турган болсок, кээ бирине моюн сунуудан напсибиз тарбия ала элек болуп алыбыз жетпеген болсо, анда Алла Тааланын алдында адепсиз бир мусулман болуп калат экенбиз, Аллахым сактасын. Эми ушул жообуңуздан мага бир мындай ой келди да. Адамдын ички адеби менен сырткы этикасына бирдей баланстуу кармап туруш үчүн деги эле мусулман аял кандай мүнөздөргө ээ болуш керек? Ушул сурооңузга жооп аягында чечмеленет окшойт. Жакшы болот. Туура көрсөңүз, ушу аягына ушуну. Анда ушул адепти бизде жеткизүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң мээнети, анын бизге берген үлгүсү, Кур'ан Каримде усватун хасана деп айтат го, биз пайгамбарыбыздан үлгү алабыз. Негизи эле ошо биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз менен мусулман айымдын адеби кандай болуш керек? Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга болгон адеп бул Алла Таалага болгон сакталган адептен кийинки этапта турган адептерден болуп эсептелет экен дагы. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды билбестигибиз бүгүнкү күндө үммөттүн эң чоң адепсиздиги болуп атат. Тилекке каршы бизде ушундай тенденция башталганына көптөгөн ондогон жылдар болуп калды. Биз бир медиалык инсандарды, личностьтарды, медийный личностьтарды, таанымал адамдарды, ал спортчу болсун, саясатчы болсун, өнөр адамы болсун, ошондой адамдарды өзүбүзгө кумир деген бир лозунгдун алдында, ошолордой болуп жашагыбыз келип, ошолордой
алар көргөзгөн баягы сырткы жашоосундагы сүрөттөгүдөй жашагыбыз келип, ошондой сүйлөгүбүз келип, пенде пендени үлгү тутуп аткан заман болуп атат. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын өмүр баянын билбейбиз, кантип жашаганын билбейбиз, кандай үйдө, балдары ким эле деген сыяктуу нерселерди билбейбиз дагы. Азыр бир атактуу адамдын итинин атын сурасаңыз дагы айтып беребиз, мышыгынын атын сурасаңыз дагы айтып беребиз. Кече 24 ноябрда кайсы жерге барган десеңиз, бир атактуу адамды ал бул жерге барды го деп айтып беребиз, поскольку алардын аркасынан карап отурган үчүн, мисалы интернетте күзөтүп отурган үчүн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны эгерде бизге столдун үстүндө турган китеп болгондо, бизге мотивация керек болгондо, кайсы жака өсөм, кимге теңдешким келет деп суроолор пайда болгон учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын ала болуп окуй турган болсок, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрү бизге жатка болуп кала турган болсо, анда ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз үлгү тутуп ошого теңдешүүгө аракет кылат элек. Негизги биринчи адепсиздигибиз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын билбестикте болуп атат. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын үммөтүндө болгон акыларын көп учурда билбейт экенбиз. Биз айтабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздей эле адам болгондо дегендигибиздин өзү адепсиздик болуп атат да. Биздей дегенде сиз менен биз керек болсо алымдардай боло албайбыз да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, сахабаларды, табииндерди биздей адамдар болгон деп айтпайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай айта турган болсок, бул өтө чоң одоно адепсиздик болот. Ооба, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам адам болгон дегенде физикалык жактан сиз менен мендей эми ал дагы балким адепсиздик болуп калат. Көзү бар, уйкусу келген, курсак ачкан деген кандайдыр бир адамдык сыпаттары менен сыпаттаганда, ооба, адамдын түспөлүндө, адам макулукаты деген сыяктуу нерселерди айтсак болот дагы, бирок ал биздей эле адам болгондо дештик, бул өтө текеберчилик. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол инсан катары, бир личность, фигура катары ошол инсанга биз өтө одоно адеп бузган болуп калабыз. Демек алардын кээ бирөөнө токтоло кете турган болсок, ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам болгон, пенде болгон негизинде, бирок жөнөкөй адам болгон эмес деген нерсени билишибиз керек экен. Үммөткө калтырган берекелерин билүү сөзсүз түрдө, үммөткө калтырган кандай берекелери, жеңилдиктери, маселен ошол эле намаздын 5 рекетке чейин түшүрүп келгендиги жөнүндө, кээ бир учурларда үзүрү бар болсо таяммум менен намаз окуу деген сыяктуу көптөгөн ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелерин билүүбүз керек экен. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон адептерди сактоодо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге Алла Тааланын алдында шапаатчы болуп эле берерин сөзсүз түрдө билишибиз керек. Бул биздин ишенимибизде өтө маанилүү маселе. Ооба, туура ишенимде болгон мусулмандар үчүн. Анан анын сүннөтү менен жашоо негизги жашоонун эрежеси экенин билүүбүз зарыл. Демек биз жашоодо башка бир эрежени ойлоп табыштыктын, велосипед бар, аны ойлоп табыштыктын кереги жок деген сыяктуу эле нерсе. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол татыктуу үммөт болбой калуудан уялышыбыз керек деп, жок эле дегенде ушул анча мынча болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон акыларын бере турган болсок, иншалла адеп сактоого аракет кылып атабыз десек болот. Сонун жооп болду. Биринчи бул биздин жаратуучубуз менен болгон адепти карадык, эми сүйүктүү пайгамбарыбыз менен болгон адепти карадык. Деги эле бул жашоодо адам өзү менен өзүнө кандай адеп болушу мүмкүн? Адамдын өзү менен өзүндө адеп болушу мүмкүнбү нафсысына? Сөзсүз түрдө өзүнө болгон адеп сакталбаса, инсандык даражасын жоготот. Инсандын даражасын ким түшүрөт десе, ал өзү тандап, өзү каалап, өзү түшүрөт. Албетте, бардык нерсени Алла Таала жаратып берет, бирок тандоону инсан өзү жасайт. Ошондуктан ал өзү тандоо жасап, даражасын түшүргүсү келсе, ал түшүрөт. Кайсы учурда, качан ал өзүнө болгон адепти сактабаса. Инсандын өзүнө болгон адеп сактоосу, ал Алла Тааланын алдындагы кулдук статусун билип, өзүнүн напсисине каршы күрөшүүнү сөзсүз түрдө өзүнө жарыялаш керек болот. Анткени напси тарбиялабай жайына кое турган болсоң, ал амарату бису деп атат. Ал сени жамандыкка гана буйруй турган. Алла Таала көп эскертүүлөрдү келтирген, эң ошо чоң душманың бул напси деп. Биз напсиге бузуку болууну дагы илхам салдык деген, такыба болууну дагы илхам салдык деген. Бул деген ошол адам баласынын тандоосу эрки өзүнүн колунда экендигине бир көрсөтмөлөр деп түшүнсөк болот деп ойлойм. Ошондуктан адам баласы өзүнүн напсисине согуш жарыялаш керек, аны тарбиялаш керек болот. Адам баласы ошол напсисини тарбиялабай кое турган болсо, анда ал адамдык даражадан айбандык сапатка жакындай баштайт. Айбандык сапат болсо,
ал акыл менен ойлонбогондуктан акты караны тазаны кирди ылгабай калуусу мүмкүн. Ошон үчүн напсини тарбия кылыш керек дагы. Жанагы амаратто биз суну тарбиялап жүрүп отуруп, жемелөөчү напси кылып, өзүнө өзү шык берүүчү напси кылып, Алла Таалага ыраазы болгон напси кылып, анан Алла Тааланын тагдырына тынч болуп калгандай нафсул мутмаина деп атабыз. Ошого чейин жеткирип коюу мусулмандын колунан келе турган ишпи десе, Алла Таалага таянып, себептерин кармана бериш керек. Албетте биз эч нерсеге кепилдик бере албайбыз. Ооба, ушундай кылсаң сөзсүз могул жыйынтыкка өкүмгө келесиң дей албайбыз. Бирок ошол тепкичтерди басып өтүү зарылчылыгы барбы десе бар. Каршы чыгуу, Напсиге каршы чыгуу, ошол тепкичтерди басып өтүүгө себептерди кармануу бул сөзсүз түрдө мусулман милдеттүү түрдө аткара турган нерселерден болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө биздин коомдо кээ бир жаңы элементтер, жашоо эрежелери кирип жаткан сыяктуу. Өзүңдү жакшы көр, өзүңдү сүй, өзүңдү урматтоо деген сыяктуу бир жаңы эрежелер кирип аткан сыяктуу. Бул эрежелер же болбосо бул түшүнүктөр адепке жатабы же адептин ичине киреби? Эч бир адептүү, илимдүү мусулман өзүн башкалардан жогору койбойт деп Ибрахим Атхум деген аалымыбыздын айткан сөзү бар экен. Мусулман деген негизи өзүн сүйүү деп айтыштыктан мусулман өзү уялыш керек экен да көрсө. Анткени мусулман биринчи Алла Тааланы сүйүш керек, анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды сүйүш керек. Пайгамбарыбызды, Азирети Мухаммад Мустафа алейхиссалату вассаламды сүйгөндө кандай сүйүш керек десе, ата энеден артык көрүп, баладан артык көрүп, мал дүйнөдөн, өзүңдүн жаныңан артык көрүп, сүймөйүн ыйманың толук болбойт деп атат да. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүймөк түгүл, анын ким экенин билбей келип атабыз, ага болгон адеп сактоодо. Демек өзүңдү сүйүү деген деги эле биздин динибизге кошпогон нерсе болот. Биринчиден бул эң чоң адепсиздик, илимсиздик. Илимсиздик дегенде, караңгылык дегенде биз түшүнөт экенбиз, мен профессормун, балким бир илимий даражам бар, дагы бир илимий ученый степеним бар деши мүмкүн. Ооба, академиялык дисциплиналардан ал профессор болушу мүмкүн, доктор болушу мүмкүн. Бирок биз азыр караңгылык, илимсиздик деп эмнени айтып атабыз десек, динин тааныбаганын, Кудайды тааныбаганын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тааныбаган жөнүндө айтып атабыз. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек десе, эки канаттай кылып окушубуз керек болуп атат. Бүгүнкү күндүн зарылчылыгы балким ушунда. Светтик билимди дагы алып, өзүң жашап аткан коомдун тилин билүү дагы зарылчылыгы болуп атат. Бир кесиптин ээси болуп өнөр аркалашың дагы зарыл болуп атат. Бирок диниңди билүү бул сенин мойнуңдагы парыз болуп атат. Демек, өзүңдү сүйүү, өзүңдү урматтоо дегенде ошол шариаттын 5 максаты менен гана чектелиш керек. Динин сактоо, жанын сактоо, малын сактоо, урпагын сактоо, акылын сактоо. Калган жаатында ошол динге ылайыктуу сүйүүлөрүн өзүнүн ордуна коюш керек болот. Акыйкат. Адам өзү жалгыз коом болбойт. Анын айланасында ар дайым адамдар болуп туруш керек. Жана кандай адамдарды тандайбыз? Биздин айланабызда кимдер болот? Бул да биздин эркибизден. Биз кандай жолду, кадамды, максатты койсок, ошого жараша адамдарды жандайт эмеспизби? Ошол жаныбыздагы адамдар менен, деги эле тууган урук менен болгон мамиле кандай болуш керек? Мусулман аялына дегенде. Бул аябай оор маселе. Менимче бул передачаңыз чыккандан кийин көптөгөн талашуу тартышуунун бул акыйкат нерсе, боло турган нерсе. Анткени адамдын напсиси акыйкатты көтөрө албайт, өзүнө пайда алып келе турчу нерседен зыянга качат деген нерсе бар. Бирок биз азыр айтып атканда өзүбүздүн көз карашыбызды, тажрыйбабызды айткан жерибиз жок. Динден үйрөнгөнүбүздү, динде кандай экен деп устазыбыз мисалы, ар кимибиздин устазыбыз кандай үйрөтсө, ошол нерсени алар болсо кимге таянат десе, устазына байланып отуруп, тиги пайгамбар саллаллаху жетип бара турган бир туура манхаждагы илим жөнүндө сөз болуп атат да азыр. Ошондуктан алдын ала эскертүү, бул биздин оюбуз эмес, опять же да. Биз ушул коомчулук дегенде айлана чөйрөбүзгө болгон мамилени эки этапка бөлүп алышыбыз керек болот эмеспи динибизде. Биринчиден жакын туугандарыбыз, махрамдарыбыз, анан намахрамдары. Ушул эки жаатка сөзсүз түрдө мусулман аялы бөлүп караш керек болот. Анткени ал ошол мамилелерди туура же туура эмес кылгандыгынан анын Кудай алдындагы бир абалы аныкталат. Ал күнөө кылып атабы же жакшы бир Алла Тааланын ыраазычылыгына татый турган иш кылып атабы. Демек, биз жакындарына болгон адепти азыр карай турган болсок, жакындары бул махрамдары болуп атат. Махрамдары дегенде ошол аял, ошол эркек тууганды көзгө тута турган болсок, эркек жакын туугандарын ошол адам менен никеге тура албагандай жакындык, тууганчылыкта болуш керек, абалда болуш керек. Бул албетте атасы, анан ата жагына кеткенде ата, чоң ата деп кайнатасы, балдары,
бир туугандары, кызынын күйөөсү, таекеси, аталаш энелеш бир туугандары, анан эмчектеш бир тууганы болуп атат. Биз болсо бир тууганын балдары дагы кирип атат. Анан биз алыс эле туугандарды бөлөөнүн балдарын тууган кылып кол алышып учурашып коюшубуз мүмкүн. Кучакташып коюшубуз мүмкүн. Эми ушулардын баардыгын карасаңыз, светтик мамлекетте бул нормалдуу эле көрүнүш. Эгер мисалы бөлөсү менен кол алышып учурашса, эч ким аны мындай туура эмес кылып атат, адепсиздик кылып атат деп ойлобойт. Анткени коллега менен коллега деле кол алышканда, кол алышып учурашуусу нормалдуу болгон өлкөдө жашап атабыз да. Ошондуктан биз ушул жактан өзүбүздүн адебибизди сактоонун үстүндө иш алып барышыбыз керек болот. Мага ушул нерсе кылган туура эмес деген нерсени билип алсак, иншалла ушул позицияда болгонубуз жакшы. Демек, ушул жакын махрамдардын, махрам эркектердин арасында дагы мусулман аял адепти сакташ керек болот. Сүйлөөдө, өзүн алып жүрүүдө, кийим кийүүсүндө, анткени айрыкча хиджаб кийимин кийүүдө, баягы авратыңды жапкан кийимди кийгенде биз махрамдардын алдында хиджабсыз жүрсөк болот деген сөз ушул кээде бир туура эмес, адепсиздикке чектен ашып кеткен учурлар. Ооба, чектен ашып кеткен, анткени оор аврат, жеңил аврат деген көзгө тутулбай калып атат дагы. Кээде атанын алдында мындай кыска чолокшум деп коебуз, шорт, же болбосо өтө кыска юбка кийип, ийиндери ачылган бир кийимдерди кийип алышыбыз мүмкүн. Ушул жеңил аврат болгону менен ошолорду дагы адепке салып, ошол инсандарды сыйлай турган болсок, көргөзбөгөндөй деңгээлде, ыйба деген сыяктуу. Маселен, атанын алдында кыргыз кыздары энеси аркылуу, жеңеси аркылуу бир байкы сүйлөшүп, элчи кылчу да ата менен кыз бала, мисалы, көзмө көз сүйлөшкөн чанда болгон. Ушул сыяктуу нерселерди сактоо менен эле ошо кыргыздын каада салт үрп адатына кээде бир баш багып койгон өтө пайдалуу болот экен динге келген адамдарга. Ооба. Балким эч кандай айырма деле таппашыбыз мүмкүн да. Анткени биздин динибиз балким ушул нерсенин үстүндө куралган адеп болуп калышы мүмкүн. Үрп адат. Ооба. Үрп адат, каада салттын көп эле пайызы динибизге каршы келбейт. Албетте каршы келген жактар бар, бирок каршы келген жактарды деле каада салт деп кабыл алууга болбойт. Мисалы, ала качуу деген салт деп кээ бирлер айтпайбы? Бул дагы кыргыздын салтына туура келбейт. Мисалы, диндеги эмес эле жөнөй эле кыргыз адамдардан сурасаңыз, жок, ала качуу салт эмес, бул мындай жапайычылык деп айтат да. Ошондуктан ушул сыяктуу адамдардын жашоосуна зыян тийгизе турган нерселерди эмес, шариятыбызга каршы келбеген, анан адамдардын жашоосуна пайда алып келе турган каада салттарды, үрп адаттарды сактай турган болсок. Демек, кийимде сөзсүз түрдө ошол жеңил авратта шым кийүү маселеси, кыска кийим, кээ бир мүчөлөрдү, дене мүчөлөрдү көрсөтсөң күнөөкөр болбойсуң, бирок адепсиздик болот деген шарттар бар. Маселен, кайнатанын алдында жоолук салынбай жүрсө болобу десе, салынбасаң күнөөкөр болбойсуң, бирок адепсиздик болот. Кыргыз келини бир байлам болсо дагы жоолук салынып коюнганы жакшы деген сыяктуу. Анан шым кийүү маселеси деген сыяктуу. Эми бара-бара көч түзөлөт экен. Улам мындай окуган сайын, астагфирулла, мындай турбайбы деп оңолуунун үстүндө болуп атабыз да баардык эле мусулмандар. Шым кийүү такыр биздин динибизге туура келбейт. Балким ошол чыгарылган өкүм болгону менен шым өтө кенен болсун, үстүнөн өтө кенен бир кийим кийилсин деген менен өтө кенен деген жерин алып салып шымдын өзү калып калып аткан жагдайлар болуп атат да. Ошондуктан баягы такыба аял баары бир шым кийбейт дегенде карманганыбыз дурусураак болот беле дейм мен өзүмдүн пикиримде. Анан ушул жакын адамдардын ичинен уруксат берсеңиз, кыскача токтолуп койсом, мисалы, коюп атабыз. Жакын адамдардын ичинде, маселен, тууган эле, бирок ошол эле учурда бөтөн эркектей бир дистанцияны сактай турган учурлар болот да. Маселен, эже сиңдиңдин күйөөлөрү убактылуу махрам болгону менен аларга дистанция деп сакталыш керек болот. Алар менен кол алышып, кол кармашып, кучакташып, учурашып, же болбосо жезде келиңиз чай ичели деп сырдашып сүйлөшүүгө болбойт. Дистанция сакталыш керек. Бир бөлмөдө жалгыз калбаш керек, бир үйдө уктабаш керек деген сыяктуу адептер сөзсүз сакталыш керек болот. Бөлөгө болгон, ошол жездеге болгон деген сыяктуу булар башка эле эркектердей болуп эсептелет. Кайнага менен, кайны менен бир бөлмөдө калып калуу деген жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул жөнүндө күйөөңдүн ага-энелери бул өлүм деп айтканын эгер эстей турган болсок, анткени тууган деп эч ким мындай жаман күмөн кылбайт дейт, бирок ошол жерде биз шайтандан коргонууда өзүнүн жолдорун сактап, себептерин карманышыбыз керек болот да. Человеческий фактор деп коебуз го, пенделик ар бир жерде иштеп кетиши мүмкүн, анткени шайтанга туруштук бере албай калган учурлар болушу мүмкүн дейт. Анан сүйлөшүүдөгү дистанция боюнча
ошол өзүңдүн атаң болсо дагы, өзүңдүн чоң атаң, тай атаң болсо дагы бул жерде улуу муун, кичүү муундун ортосундагы сактала турган дистанция. Кимге эмне сөздү сүйлөш керек, кайсы учурунда сөйлөш керек, ооба. Биринчи ой пайда болот, анан аны формага салып формулировать этесиң, андан кийин эме кыласың десе, көп учурда андан кийин сүйлөйсүң да дейт да. Жок, андан кийин убагын күтүш керек болот. Ооба. Ой пайда болду, мен аны формулировать этип койдум, даярдап койдум, анан учуру келгенде мен ошол нерсени айтам деген сыяктуу, же бирөө аркылуу айттыра турган сөз болот. Ошон үчүн алардын учурун күтүш керек болот. Анан кайната менен келин маселесинде өтө токтоло турган жагдай бар экен. Булардын баарын өзүм кошо үйрөнүп алып, анан айтып берип аткандагы чагымда, анан кайната менен келиндин ортосундагы маселеде кээ бир учурда мен кайнатам менен абдан өз атамдай болгон учурлар болот дейт. Машаллах, биз абдан кубанычтуубуз ошондой учур боло турган болсо. Бирок кайната менен болгон мамиледе дагы дистанция сакталыш керек болот. Анткени кайната келиндин ортосундагы жакыныраак мамиле, мисалы атасындай кылып колунан өөп коюп, бутун жууп берип деген сыяктуу, же болбосо бутун кийгизип коюп кызмат кылса болобу десе, ошол адам карыган адам болуш керек дейт, же болбосо өтө такыба адам болуш керек деп келет. Бирок динден алысыраак адам болуп калса, жашкурагы жашыраак болуп калса, келин дистанцияны карманганы оң. Колунан келишинче дене мүчөсүн жаап, баягы себептерин карманып жүргөнү оң деп келет. Анткени бул жерде өтө чоң бир өкүм келип чыгат экен, бирок муну албетте алымдардан тактай турган жагдай болот. Кайната эгер кызыбы менен келинди кармап койсо, келин менен уулунун ортосунда некеси бузулуп калат деген. Ошол жагдайлар болсо сөзсүз түрдө, мисалы ушул муфтияттын фатва бөлүмүнөн келип тактай турган жагдайлар болот экен. Анткени кийинки мамилелери арам болуп калышы мүмкүн деген динибизде өзүнүн шарттары бар экен. Бул ошо жакындарына болгон адеп болду, иншалла. Сонун. Теманы оп отуруп, бир суроону бербей койсом болбойт деп чечтим. Анткени кайната келин маселеси айтылып кетти. Бул сонун адептердин бирөөсү. Бирок ошол жерде кайнене келин да маселеси бар экен. Жалпы суроону түшүндүңүз окшойт. Негизи эле келиндин кайненеге чай коюусу бул адептенби же адептен эмеспи? Мен эсимде болсо, сиздин диссертацияңыздын темасы ушундай болгон, магистрдык илимий изилдөөңүздө. Бул карасаңыз эми эфирде чыгып сүйлөшө турган темабы эми деш мүмкүн да, бирөө алдың чайникти чашкага куюп койдуң, берип койдуң. Бул жерде мындай маселе бар да. Убакыт болсо кыскача бир мисал келтирейин. Бир бала жигит иштен келет экен. Иштен келсе, энеси таякты таянып, бейигине анан жерди чукуп, таягы менен отурат экен дейт. Анан апасынын маанайын байкаган жигит аялына барып, апам эмне маанайы жок десе, бар дейт. Чай бердиң беле десе, бергем дейт. Кандай кылып бердиң эле десе, ысык кылып, сүттөп, бал салып дейт. Жок, аны сураган жокмун. Маанайың кандай эле апама чай берип атканда деген экен да. Ушуну карасаңыз, чай куюп коюу адамдын бардыгынын колунан келет да. Чай куюп койчу десе, ал мындай шарылдатып коюп, мынтип жылдырып койсо деле болот да. Анан чайды акырын колуңа алып, чайник менен үнүн чыгарбай коюп, сунуп берүү деген ушул адеп болуп эсептелет. Жалпысынан чай куюу деген кандай десе, ошентип куйгандан көрө куйбай эле кой дейм да. Жанагынтип мындай тарсылдатып берип, шарылдатып коюп иче беребиз дегенден көрөкчү, куйбай эле кой, адепти сакта ошол маалда деген. Анан эгерде динибизде кандай дей турган болсоңуз, муну жакшы билесиз эми. Эл үчүн сурап атканыңызды мен түшүнүп турам. Диянаттан казы деп карайт эмеспизби? Соттун алдында күнөөкөр болобу десе, жок, бирок Кудай алдында күнөөкөр болобу десе, Кудай алдында күнөөкөр болот. Ошондуктан ушул кичинекей эле кыска өмүрдө чайды талашпай эле куюп кое берели. Ошол эми мен айтып коем да. Кайненелер, биздин апаларыбыз эми 60-тарга, 50-лөрдөн ашып калган адамдар болуп атат да. Ошол аялдар деле өтө деле жыргап, жакшылык көрүп, күлүп жайнап жашаган адамдар эмес. Абдан кыйналып, өмүрүн арнап, болгон жакшысын баласына берип, кийинтип, ичинтип, өзү жебестен балдарын ушундай баккан аялдарда, мындайча айтканда, жыргаганына караганда куураганы көп болгон аялдар. Ошон үчүн кээ бир учурда эркек бала аялдын, эненин кадырын биле бербейт. Өтө мындай акыл токтолуп, бир жаш өтмөйүн. Ошол эненин байкуштун күлкүсүн чыгарып, кубаныч тартуулап эле жакшынакай маанай менен адеп сактап чайды берип эле койгонубуз бизге оорчулук келтирбейт деп айткым келет. Жана кыргыздын жакшы бир философиялык сөзү бар го. Ысык тамактан ачык кабагың деген сөз өтө сонун ушул жерде айтылды окшойт. Чоң ыраазычылык. Эми жанакы баштагы темага кайрылсак, негизи эле мусулман аялынын адеби эки жакты бирдей баланста алып жүрүш үчүн этикасыны,
жана ички адебини дегендей. Биз кандай нерселерди тутунушубуз керек? Буга кандай жолдор бар? Мусулман аялы өзүнүн сырткы келбетин анан ички адебин көрктөндүрүп жашаш керек болот экен. Бирок биз анын булагын каяктан алабыз десе, шариаттын 4 негизинен кандай аалымдарыбыз өкүм алгандай эле, ошо шариаттын негиздерине таянышыбыз керек болот. Албетте Куран сүннөткө таянышыбыз керек болот. Анан бул жерде биз балким көз жаздымда калтырып аткан бир жагдай бар. Бул жашаган жерибиздин менталитети, каада салты, үрп адаты. Ушул эки дин менен каада салт үрп адаттын ортосунда кагылышуу жүргүзө бербестен, туура акыйдаңды коюп ала турган болсоң эле, аткара турган эрежелериң каада салт менен шарият төп эле келген жагдары абдан көп. Ошондуктан баягы ички маданиятыбызды тарбиялоодо негизи руханий азыкты, жүрөктүн азыгын биз Куран сүннөттөн алгандан кийин, демек ички тарбияны бизге Куран сүннөт берет деген ойго бекем карманышыбыз керек болот. Сырткы тарбияны дагы Куран сүннөт берет. Бирок кээде сырткы тарбиябызда ошол коом диктовать эткен этикетти балким сакташыбыз шарт болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жагдайда, маселен, аялдын башка эркек менен учурашуусу деген шарт болуп атпайбы? Чочун эркек ошол учурда учурашпашыбыз керек болуп атат. Биз биринчиден салам бербейбиз, үнүбүздү чыгарбайбыз. Бирок биздин устазыбыз болуп калсачы, ал сиз экөөбүз азыр окуп аткан окуу жайда алдыбыздан декан чыга калып, салам алейкум, саламатсыңарбы кыздар десе, мен учурашпайм деп туруп алыштыгың балким адепсиздирээк көрүнүп калышы мүмкүн. Ушундай муктаж жагдайларда деген нерселерди эске алуу менен, балким баягы сырткы адебиңди тартипке салыш керек болот. Анан биздин коомдо кадыресе эле көрүнүшкө айланган коллегаң менен барып чай ичип коюу, коллега менен учурашуу, аны менен селфи кылып, бул менин досум деп коюшту, жоолукчан болуп аял туруп эле, ушул сыяктуу нерселердин баардыгы аяшын, шерине элештеп, чогуу отуруп тамак ичүү. Бул динге келгенден кийин адам жашоосунун баардыгын ошол Алла Таала көргөзүп берген бир чектерге киргизиш керек болот экен, батырыш керек болот экен. Батпай атса, киргизи келбей атса, демек напсиңди тарбиялай элексиң. Напсиңди тарбияласаң, татынакай эле батат экен, сонун эле кирет экен, анан комфорттуу эле жашайт экен. Тескерисинче өзүн абдан мындай эркин, таза, балким бир афифа деп коет элек, ошондой болуп сезип эле. Ички жан дүйнөң кыйналбаган абалда. Ооба. Баягы жан дүйнө эмнеден машакаттанат, жүрөк эмнеден машакаттанат десе, күнөөдөн машакаттанат да. Маселен, аялдар үчүн эң дайыма кылган күнөө эмне десе, ушак. Бирөөнүн аркасынан ушак сүйлөө. Маселен, эшикке чыгып, айжан эже, аябай аркы десеңиз, бул эмне болот десе, чындык эле да. Мен эми семизмин деп сиз менен талаша албайм, бирок менин аркаман айтканыңыз үчүн менин жүрөгүм ооруп калат да. Ошол сөз, акыйкат эле сөз, ушак болуп эсептелет. Бирок биз бүгүн бирөөлөргө жала жабуу менен алек болуп атабыз да, субханалла. Намаздарыбыз ордунда жок али. Жүрөгүбүз эмес, тилибиз зикирге көнө элек али. Бирок мусулмандар баягы мусулмандын этинен куурдакты ушундай кууруп жеп, уксустан коюп отурабыз да. Абдан ичим күйөт да, абдан ичим күйөт. Аллахым баарыбызды хидаят жолго салган болсун, иншаллах. Адеп деп сүйлөп атканда баягы бир аз жанагы азыркы жаштардын тилинде кринж деген сөз бар го. Бирөө үчүн уялат ошо. Биз мисалы мен үчүн дагы бирөө балким уялса керек, айжан эже хиджаптамын деп алып, балким хиджап туура эмес болуп атат деп. Эми биз идеалдуу эмеспиз да. Ошол сыяктуу иншаллах мусулмандар бири-бирибиз менен сыймыктангандай абалга келип калсак экен деген сөз. Анан кыскача ушуларга токтолуп койсок, менимче пайдалуураак болот окшойт, ушул коллега, группалаш, аяш деген нерселердин адамдардын баардыгы, позицияда турган адамдардын баардыгы, булар намахрамдар, чоочун эркектер болуп эсептелет дагы. Бул мусулман аял үчүн алар менен мамиле куруу, эркин эле мамиле куруу, муктаждыктан сырткары, сүрөткө түшүп, эркин эле алар менен сүйлөшүп, чай ичип отура берүү, бул кадыресе көрүнүш эмес, бул мусулман аял үчүн адепсиздик болот. Мечиттерге жөнсүз эле баруу, ооба, айла жоктон намазым каза болуп кетпесин деп сараксинин жанында жүрүп кире калдуу башка иш, бирок мен мечитке барып атайлап намаз окуйм деген мечитке баруу арам эмес болсо дагы, биздин мазхабта жакшы эмес көрүнүш болуп атат. Ошондуктан ооз ачарларда жүрөт, жоолукчан кыздар түнкү 12-де 1-де шарактап жүрүү бул өтө чоң адепсиздик болуп көрүнөт. Авраты жабык, татынакай эле жүрсө деле, өтө бир ачык күлкү менен күлүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлгөндө тамак ачылып эч бир күлгөнүн көргөн эмеспиз деген сыяктуу нерселер келет. Коомго чыкканда боенгонуң дароо көрүнүп тургандай болуп боенуп алуу, бирөө кирпик чаптаса кирпик чаптап алып, ботокс кылса ботокс коюп алуу деген бул
Албетте Алла Таалага болгон ишенимге байланыштуу нерселер көп, бирок булардын баардыгы адепсиздик. Таксиге отурганда алдына отуруп алуу, чоочун эркек менен сүйлөшүү муктаждыгы жок, лифтте жалгыз калуу деген сыяктуу, бирөөнүн үйүнө уу жок эле барып түнөп жата берүү, уу жок эле ашыкча кафелерде отура берүү, жалгыз аялдар менен же жалгыз мусулман аялдын отурусу деген сыяктуу нерселердин баардыгы динибизге туура келбей турган нерселер, адепсиздик болуп эсептеле турган. Булардын баардыгы балким биздин динибиздин кооздугунун бир жарчысы болсо керек. Ушул акыркы суроомдо сизден бир мындай сизди көрүп турган эже сиңдилерге, жалпы эле негизи ушу руханияты кыйналып турган айымдарга сиз үчүн адеп эмне десе кандай насаат берет элеңиз? Мен эмнени үйрөндүм дейсизби? Ооба. Ошо динге келип, мен эмнени үйрөндүм дегениңизде, мен эми кыйын эле жолдор менен келатам динге, чындыгында кыйын жолдор менен улам жакында бизденип өтө татаал мындай басып келаткан жолдорум. Анча-мынча бир нерсени үйрөнгөндөн кийин эмнени түшүндүм десеңиз, өзүңдүн атыңан сүйлөбөш керек экенин түшүндүм. Ошон үчүн азыр мен устазым айткандан ашыкча эч нерсе айта албайм да. Дин эмне дегенде ушул эле нерсени айтам мен. Ушул өзүңдү жаман нерселерден, Алла Таалага жакпай турган нерселерден сактануу бул адептин дал өзү экен деп. Анан жана сиздин сурооңузга жооп берип келе жатып, аягында калтырайын дедим эле. Диндин ушул адептин 3 катмары жөнүндө аалымдар эмне деген экен. Ушул нерсени айтайын. Анткени мен эми эч ким эмесмин, өзүмдүн оюмду айткандай. Бирок мындай кылабыз го, жашап жатып, жашап бир тажрыйба алабыз. Буну баягы инсандык нафсыбыз жеңил жагына кетебиз, бирок баары болбойт экенин кайтабыз, ар кандай иштерди каккылап көрөбүз дегендей бир психолог, коуч бир сыяктуу. Бирок акыркы эле акыйкат китепке болот да. Анан ошондон чыккан эмелердин ушул 3 катмары жөнүндө айтып коеюн, анан кийин жыйынтыктайлы уруксат берсеңиз. Абу Насыр ас-Сарачтын аныктамасы экен, тасаввуф имамы болгон экен. Бул адептүүлүктүн катмары 3 деп айткан экен. Биринчиси эмне десе, дүйнө элинин адеби, жанагы сиз экөөбүз башында баштаган этика сакталыш керек. Мисалы, спагеттини вилкага салып, анан кашка ороп туруп жеш керек деген сыяктуу дүйнө эли билген этика бар го. Ушул сыяктуу этиканы кайсы вилка менен, бул вилка менен салат жейт, бул менен балык жейт деген сыяктуу ушул этика жөнүндө сөз болуп атат. Дүйнө элинин баардыгы билген. Бул эмне десе, ушул кооз, көркөм сүйлөө, өзүнүн алып жүрүүнү билүү, кругозор, дүйнө тааным, маданияттуу адамды ушу дүйнө элинин адеби дейбиз. Столдун учуна отуруу, леди болуу, сөздү бөлбөө деген сыяктуу нерселердин баардыгы мусулман эмеси дагы билген адеп боюнча. Экинчиси дин элинин адеби деп айтат экен. Бул эмне дегенде, напсини башкара билүү. Биринчиси эле. Дене мүчөсүнүн адеби. Бул эмне десе, денеңди дагы күнөөдөн сактоо. Бул элементардуу эле нерсе, авратты жаап кийинүү дегенди мисал келтирип койсок болот. Алланын чектерин сактоо, анан өзүңдүн шафкатыңды, дене мүчөңдүн каалоолорун таштоо. Акылың мындай жан дүйнөң бир нерсени самап атса дейт, мисалы кичинекей бала ичиңен бир нерсени сурап атса, ошону беришиң керек дейт. Жок, биздин динибизде андай эмес. Кичинекей бала бир нерсени сурап атса, шайтан сенин напсиң сурап атат ошол нерсени. Ошол напсиң сураган нерсени бербе дейт. Аны кантип тарбиялаш керек десе, напсиң сураган нерсени бербе дейт. Аны ибадаттын түйшүгүнө салып кой дейт. Үчүнчүсү, Алла Тааладан жалынып, жалбарып напсини тарбиялап алайын деп суроо дейт. Демек, ушул дене мүчөбүздүн каалоосун таштоо дагы, балким буга жүрөктүн лаззатын дагы хаванда кошуп кое турсак болот деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө ошол дене мүчөнүн лаззатынын үстүндө жүрөбүз. Албетте көп акча табыш керек, көп акча табууну үйрөтөм деген сыяктуу. Анын жанында хава жок эмес, жүрөктүн лаззаты. Мени баары таанып калса экен, мага баары суктанып калса экен, мени билет деп ойлоп калса экен, мен кыйыныраакмын деген нерсе тилекке каршы жок эмес. Бул дагы демек дин элинин адеби. Эгер ушинтип аткан болсок, анда бизде болгон адепсиздик жок дейбиз. Үчүнчүсү, бул өзгөчө элдин адеби дейт. Ушул жака умтулуш керек экен деген таризде турган кезим босогосунда. Өзгөчө элдин адебине деп мынтип баш багып турган кезимде Аллага өтө жакын. Жүрөктү таза кармоо, Аллага болгон жакын абалын сактап, анан ошол абалын жоготуп алуудан коркуу дейт. Субханалла, карасаңыз, Аллах Тааланы кызган, анткени анын сенден дагы сүйүктүүрөөк пенделери бар дейт да. Ушуга аябай мындай кызганыч менде пайда болуп келатат. Эми менден дагы бирөөнү Алла Таала жакшы көрөт бекен, мен кандай кылсам мени дагы жакшы көрөт экен деп, ошол жанагы дагы бир босогосуна ушул жерге мындай баш багып турган кезим болуп атат. Убакытты текке кетирбеш керек, анткени убакыт Алла Тааланын аманаты. Биздин колубузга Алла Таала 50 жылды, 70 жылды, 20 жылды, 30 жылды карматышы мүмкүн аманат кылып. Анан бир күнү аны алып коет.
ошол аманатты биз кандай пайдаланып атабыз, акылыбызды, эркебизди, анан себептерди кармануу менен. Бул албетте биздин көз каранды. Дүйнө азгырыктарына алаксып кетпөө, анан бир нерсеге жетүүдө, бир нерсеге дегенде максат коюуда адеп сактап жетүү. Любой ценой, кандай жол менен болсо дагы максатка жетем. Мисалы, кандай жол менен болсо дагы байысам деп туруп пайызга акча алып алсаңыз, бул туура эмес болгон сыяктуу эле. Динде эмне арам эмес болсо, ошол жол менен максатка жетүүгө аракет кылуу дейт. Анан аягында караңыз, эки сонун имамдын сөзү келиптир. Ушул имамды айтайын дагы өзү менен кошпой эле коеюн, кандай дейсиз? Ушу имамдын эки сөзүн жыйынтыктасак, Абу Усман аль-Хуш экен, бул да тасаввуф имамы. Субханалла. Укмуш бир жүрөгүмө таасир берди. Азыркыга чейин демгич, мындай дене мүчөм чумурайт да. Эгерде сүйүү анык болсо дейт, сүйгөн адам адепти карманат. Кимге десе, Алла Таалага, пайгамбарга, пендеге. Эгерде сен Алла Тааланы сүйсөң, ага болгон адепти карманасың. Пайгамбар саллаллаху сүйсөң, ага болгон адепти карманасың. Пендени сүйсөң, мен мисалы сизге болгон адепти карманам. Сиздин көңүлүңүздү калышын каалабайм, таарынышыңызды каалабайм. Ошол сыяктуу эле, көрдүңүзбү, даражалары. Анан Ибн Мубарак, бул Абу Ханифанын шакирти болгон экен, таба табийини. Биз көп билимге караганда азыраак болсо дагы адепке муктажбыз дейт. Ушул сөздөн кийин мен кошсом адепсиздик болуп калат окшойт. Кандай дейсиз? Жаратканым баарыбызды ошо өзгөчө элдерден кылган болсун, сизди жөн кур кетирбей дуа менен айтайлы. Аллахым илим казынасынан сизге дагы көбүрөөк илим берген болсун. Илимиңиз дүйнө акыретиңизге, эли жериңизге, өзүңүзгө пайдалуу илимдерден болсун. Убактыңызды Аллах Таалам жакшы Алла жолунда садака деген убакытка жазган болсун. Урматтуу эже-сиңдилер, бүгүн биздин эфирде илим талап кылуучу коомдук ишмер Айжан Акылбекова эжекебиз болду. Дагы кийинки эфирлерден жолукканча ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын ырайымын, берекесин, саламын тилейбиз.